Ардактуу көрүүчүлөр, эфирибизде Алдар улантабыз. Сиздер көрүп жаткан ЭТС телеканалында Таңшылоо телебөрүсү. Ал эми кимде ким дам үстүнө отурган болсо, тамаңыздар дамдуу болсун дейли. Бүгүн студиябызда дагы бир өзгөчө таң эртең коноктор келип калган учуру, алар менен тааныштырууга мен даярмын. Барчынбек Бугубаев атындагы Борисчан фондунун алдында түптөлгөн Топ Жылдыз адабий бирикмесинин жетекчиси Майрам Жумабаева эжекебиз бизде конокто. Саламатсызбы? Ошондой эле Замира Аман кызы Топ Жылдыз адабий бирикмесинин координатору. Кутман таңыңыздар менен. Кутман таңыңыздар менен. Кандайсыздар? Кандай келип алдыңыздар? Жакшыбы? Жакшы, маанайыбыз жакшы. Келиңиздер, сиздерге суроо узатаардан мурда Барчынбек Бугубаев тууралуу кыскача маалымат берип өтөйүн элме. Барчынбек Бугубаев маркум акын, дастанчы, журналист. Ал 1963 жылы 15 майда Кочкор районунун Мантыш айылында жарык дүйнөгө келген. Ал өзүнүн кыска жана нуска өмүрүндө кыргыз элине чоң салымын кошуп, пайда келтирип кетти десек болот. Анткени ал өмүр бою кыргыз тилине басым жасап, кыргыздын өнүктүрүүнүн үстүндө иштеген. 1990 жылдан тарта Билимге жол гезитинин редактору болуп, ал эми 1988 жылдан тарта Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Жана ал Алтын калем сыйлыгынын ээси, ошондой эле бүткүл дүйнөлүк Хелвет тас сыйлыгынын жеңүүчүсү экен. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жаштар сыйлыгынын ээси, Ак борон, Адамзатка кайрылуу жана башка ушул сыяктуу сонун китептердин автору. Келиңиз Майрам эже, алгач эле суроо сизге болсун. Барчынбек Бугубаев агабызга быйыл 60 жылдыгына карата кандай иш-чаралар жүрүүдө? Ушул тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Быйыл ушу жолдошумдун 60 жылдыгы болчу, бирок тилекке каршы биз 60 жылдыгын өткөрө алган жокпуз. Чакан эми азыр даярдыктар көрүлүп атат. Себеби бир өкүнүчтүү нерсе, мен былтыр эле даярданып баштайын дегем, уже 59 жашында, негизи 60 жылдыкка 1 жыл калганда, же 70 жылдыкка 1 жыл калганда уже маданий иш-чаралар башталыш керек. Мындай чоң акын жазуучулардыкычы. Мен мурдагы министр Жамангуловго кайрылганда, эже кечирип коюңуз, азыр биз ушу мамлекет тарабынан 60 жылдыкты каржылабайсыңар деп жогору жактан тапшырма берилди. 70 жылдык, 80 жылдыкка гана финансы бөлүнөт экен деди да. Анан мен ошол жерден эгерде андай болбой турган болсо, анда эми өзүмдүн арбайымды согоюн деп ушу чакан группабыз менен жакында жолдошума Куран окутуп, ушу 60 жылдыкка, бирок ушу сиздерге телевиденияларга, эфирлерге чыгып, газеталарга ырларын жарыялап, ушундай чакан иш-чараларды баштап атабыз. Анан эми мен азыркы министрибизге, Маданият министрине, жазуучулар союзуна дагы жогору жакка арыз менен кайрылып көрсөмбү деп атам. Эми бул адам эне тили жөнүндө азыр бизде Кыргызстанда тил маселеси өтө жогору. Ушул иш-чаранын негизинде 60 жылдыкты белгилегендин арты менен жаштарыбызды, студенттерибизди ушул эне тилди сүйүүгө чакырып алат элек да. Себеби жолдошумдун ушу 55 жылдыгына дагы 55 жылдык акча бөлүнбөйт дегенде дагы ушул Мантыш айылыбыздын элине рахмат. Классташтар уюштуруп беришти. Ушу мектебинде, Кызыл Дөбө орто мектебинде ушу 55 жылдыгын өткөрүшүп, классташтары сахнада окуучулар ырларын айтып, 2017 жылы. Ушул жылы мен эмесин Борисчан адабий фондун түптөгөм да. Быйыл фонддун түптөлгөнүнө 4 жыл 5 жыл болуп калды уже. Анан азыр ушу иш-чаралар боюнча эң өкүнүчтүүсү, жолдошумдун тирүү кезинде жарык көрбөй калган пьесалары, анан обондору калды да. Жолдошумду кыргыз элибиз Барчынбек Бугубаевди журналист катары, публицист катары, ошондой эле акын катары, терме кошокчу, дастанчы катары таанышат. Бирок ушу жарык көрбөй калган пьесалары бар. Азыр баягы Манас жөнүндө, жалпы эле Манас жөнүндө эпостор бар. Саякбай Каралаевдин, Сагынбай Орозбаковдун варианттары менен Манас айтылып келет. Бирок ушу Каныкей атабыз менен
Манас апабыздын экөөнүн ашыктык махабаты жөнүндө өзүнчө бөлүнгөн эч бир сахналаштырган нерсе жок. Семетей бар, Семетей менен кимдин Каныкейдин табышканы бар. Бирок ушул экөөнүн кантип кудалашып алынган деген да турат эмеде. 3 томдукта Саякбай Каралаевдин баягы эмесинде турат, китебиндечи. А бирок ушуну сахналаштырып, кыскараак кылып, жөнөкөйлөштүрүп, эфирге чыгарып, театрга коюп, жаштарды тарта турган нерсе жок бул. Романтикалуу болуп өзгөчө. Анан муну жолдошум тирүүгесинде жазып кеткен. Андан сырткары ушу Айкөлдүн ашыгы деген пьесасы турат. Биз муну ушу 50 жылдыгына карата Маданият министрлигине тапшырып бердик эле, бирок анда да каралбай калды. Анан 52 жашында өзү көзү өтүп кетти. Анан азыр эми ушул кол жазма менин колума жакын деле тийди. Эми башка адамдар деле Кыргызстан бүт эле билип атат. Өзү кайтыш болуп атса, ошо колумдагы ушу жарык көрө элек чыгармалар ушу Жолдошбек деген кайнагам алып кетип калып, ушу 7 жыл ошол адамдын колунда жатты. Прокуратура мен жаңы эле алдырып келдим, бирок кээ бир барактар айрылып калды да. Ошонусу өкүнүчтүү. Анан азыр эми толуктап атам. Буюрса басып ушу китеп кылып чыгарсамбы деген. Сиз пландаган иштер сөзсүз максатына жетет деген ойдо. Келиңиз суроо сизге болсун. Замира эже, Топ Жылдыз адабий бирикмеси тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Топ Жылдыз маданий бирикмеси, негизи Топ Жылдыз деген бул Барчынбек Бугубаевдин өзүнүн тирүүгесинде эле Топ Жылдыз деген тобу болгон экен да. Анан көзү өтүп кеткенден кийин. Ошондо канча жылдан бери? Биз 1 эле жыл болду. Анан бул Майрам Шарипованын инициативасы менен бул топту түздүк. Анан жалгыз дарак эч качан бүрдөбөйт. Ошондуктан топтолушуп туруп, анан ушул жерден 25 баягы калемгерлерди топтоп, ошолорду жарыкка чыгарып атабыз. Ичинде өзүм да бармын. Өзүм дагы ошо китептерим бар. Мен атанын эргүүсүн эргип, жаңыдан ушундай чыгып жүрөм. Анан кийин ошо топ менен ушундай көп иштерди алып барып атабыз азыр. Сон экен. Ишмердүүлүгү тууралуу билип алдык окшойт. Кеңиз келечекке койгон пландары тууралуу да сүйлөшө кетелик. Барчынбек Бугубаевдин 60 жылдыгына карата кандай иш-чараларды пландоодосуздар? Биз даярдык көрүп келдик. Аларчага барып, съемка кылдык, анан эскерүү кечесин өткөрүп келдик. Эскерип, ошо Аларчадан ошо 60 жылдыгына даярдыктарды көрүп келдик. Анан эми жакын арада эле бул эмеге Өркербенден өзүбүздү көргөзүп чыктык. Теледолбоорго өзүбүздү көргөзүп, өзүбүздү сындан өттүк. Эми баары жакшы болду, Кудайга шүгүр. Анан эми дагы алдыда көп, келечекте максаттарыбыз көп. Келиңиз Майрам эже, суроо сизге болсун. Барчынбек Бугубаевдин 60 жылдыгына арналган чоң иш-чараны кайсы жылга же болбосо кайсы күнгө белгилеп жатасыздар? Азырынча даярдыктар болуп жаткан экен, Даярдыктар болуп атат. Эми азыр биз мында деп ушу жогоруда айткандай эле арыз менен кайрылайын деп атам. Анан эми бул жерде каражат маселесине келип такалып аткан экен. Каражат маселесине келип такалып атат. Негизги анан конкурстук иш-чараларды өткөрсөм деп атам. Ушу жакында Казакстанга барып келейин деп отурам. Себеби ушу көзү тирүүгесинде, жаш кезинде ушу Мухтар Шаханов агай, Казакстандагы белгилүү акын, билесиздер. Ушул агай ырларыңды казакчага аударып берейин деген экен. Ушул агай менен барып ушул жазуучулар союзунун алдында түзүлгөн Дүйнө таланттары деген, Дүйнө таланттар одагы деген чоң группа бар. Ал жерде Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Каракалпакстан ушулар отурат да, Туркмения, Өзбекстан акындары отурушат. Ушул жетекчиси Дана Даулетова деген айым. Ушу Дана менен сүйлөшүп, ушу Мухтар Шаханов агайга барып жолугуп 60 жылдыгына чейин казакчага бир аз ырларын ушул которуп берсемби деген иш пландарым бар. Демек, Барчынбек агайдын китептери казак тилинде да чыгып калышы мүмкүн. Эми китеби казак тилинде болбосо дагы чыгармаларын ошо казак тилине чыгартканга аракет кылсам деп атам. Анан албетте бул ошо жазуучулар союзу менен сүйлөшүп,
конкурс жарыяласак деп атабыз. Кандай конкурс болду экен? Конкурсту мен өзүм ушу группа менен да кеңешем. Эң негизгиси ушу Барчынбектин ырларына обон чыгаруу. Эң негизгиси. Анан сахнага обон ырчы, биринчи обончу ошо ырларынан тандап туруп мен өзүм дагы обончулар менен сүйлөшүп туруп Facebookка, интернет желелерине кое беребиз. Ушул ырларына обон чыгарып, анан жандуу үн менен оркестрдин коштоосунда ырдаганга ылайыктуу обон. Бул сөзсүз түрдө аткарылуучу шарттар. Бул аткарылуучу шарт. Кудай буйрса, жаңы жылдан кийин кое беребиз. Анан биз тараптан ушул жакшы, эң жакшы деген 3 ырына оркестр коштоп берсе, ушу фонд тарабынан мен өзүм каржылап берсек деп отурам. Анан албетте эми тирүү кезинде достору, аябагандай жакшы Аскар Салымбеков баштаган адамдар колдоп, меценат болуп жүрүшкөн. Анан ал адамдарга дагы кайрылып көрсөмбү деген да ниеттерим бар. Анан эми Топ Жылдыздын болсо иштерин ушу эжекеге өзүңүз алып барыңыз. Андан сырткары биз ушу Топ Жылдыздын ичинде азыр Топ Жылдыз деген биринчи альманах китебибизди даярдап атабыз. Кудайым буйрса, жаңы жылда кийин ушу альманахты чыгарганга аракет кылабыз. Ал жакта Барчынбек агайдын көз тирүүсүндө басылбай калган чыгармалары жарык көрдү. Ал жерде Топ Жылдыз группанын 25 акындын, себеби бизде улуу акындарыбыз да бар, жумукчуларыбыз бар. Ушу эл агартуунун отличниги жазуучулар союзунун мүчөсү эл мугалими деген наамы бар. Эрмек Раманкулова эже, белгилүү жомокчу Сайра Сейитова эже, жазуучулар союзунун мүчөсү, балдарга ыр жазган Кияшбаев деген Бердибай Кияшбаев агайлар. Анан азыр бизге жаш мүчөлөр келип атат. 18 жаштагы, 20 жаштагы талпынган акындар келип атышат. Анан эми аларга дагы баягы эме бериш керек да, стимул бериш керек, ии деп баягы талпыныш керек да. Анан ушул акындардын ырын бириктирип Топ Жылдыз деп китеп чыгарсак деп атабыз. Бул Топ Жылдыздын тарыхы мындай да, бул былтыр эле түптөлгөн жок. Мунун тарыхы жолдошум тирүү кезинде ушу 94-жылдары Топ Жылдыз азыркы Нур Борбор, билесиздер да, Нур Борбор чоң адабий коом жаштар тарбиялай турган. Ошонун уюткусу Топ Жылдыз. Топ Жылдызды ушу жолдошум Барчынбек түптөп, ушул Топ Жылдыздан Жибара Исабаева эже ушул жерлерде, азыркы Нурлан Калыбеков агай, университетте иштеген мугалимдер ушулордун китептери жарык көргөн. Ал Топ Жылдыз китеби да бар, 94-жылы жарык көргөн китеби бар. Анан эми ушул көзүнүн тирүү кезинде ушу Топ Жылдыз эми өзү баягы журналисткага кетти, өзүнүн жеке иштери менен кетти. Анан Топ Жылдыз чачырап кеткен, бирок мен ушу оюмда ушу Топ Жылдызды кайра түптөп бир эми жолдошум көзү тирүү болбосо дагы ушу кубандырсам деп жүргөм. Анан былтыр ушу акындардын башын бириктирип, анан ушул идеяны айтсам, бардыгы тең колдошту, аябай жакшы экен деп. Анан эми Топ Жылдыз десек, башка белгилүү акын агай эжекелер дагы баягы биздин Топ Жылдыз экен деп жакшы жылуу кабыл алып атышат. Сонун экен, негизи Барчынбек агайдын чыгармалары, ырлары баары кыргыз тилинде жана кыргыз тили тууралуу басымдуу бөлүк. Анан сизден сурайын деген нерсе, жаштардын арасында ошол кыргыз тилине болгон мамиле кандай болуп жатат деп ойлойсуз? Бааңызды бердиңиз да. Китептердин балким сатылуусунан улам, сатып алуулардан. Азыр ушу жолдошумдун тирүү кезинде ушул Асман жерге созулган узак баян деген китебин 2014-жылы апрелде басып чыгарганбыз. Тилекке каршы 2015-жылы кайра эле кайтыш болуп кетти. Өзүчө 17-сентябрда, ушу 17-сентябрда Куран окутуп келдик да, иш чара. Анан ушу кыргыз эми бул кишинин эне тил деген термеси бар, аябай белгилүү. Замирбек Үсөнбаев агай аткарат. Ушу кыргыздын бүт каймактарын кыргыз тили үчүн күйгөн Касым Тыныстанов, Курманжан, Манастан баштап ушул күнгө чейинки ар бир салым кошкон инсан жөнүндө жазып чыккан. Ошо термеде. Муну Замирбек Үсөнбаев агай аткарат да. Эми ушундай ийине жеттирип аткарган ырды. 2014-жылы Сагын Ниязалиев эже клип тарткан. Ар бир ушу инсанды көрсөтүп туруп, аябай жакшы клип тарткан. Анан бардыгы тең ушу Замирбек Үсөнбаев агайдын ыр экен, баягы ыр экен десе, көрсө Барчынбек Бугубаевдики турбайбы деп аябай эме кылып атышат. Анан бул кишинин эң жакшы сапаты
ушу кыргызга белгилүү ар бир салым кошуп келаткан врачпы, кандай инсан болсо дагы кайрылып жакшы жагын жазган ырлары да болгон да. Мына эмесинде бардыгы бар. Бул жерде Чыңгыз Айтматов, Курманжан Датка, Ататүрк, Алыкул эмне деген гана инсандар жок ушунун ичинде. Бүт баягы чыгармачылыгын эле төгүп ушу ыр менен жазып койгон, дастанга ылайыктап. Бул эми искусство институтунда Күреңкеевде окуган студенттерге даяр энциклопедия. Алып эле ырдай берсе, төкмөгө салып. Ушундай жакшы ыр. Анан кыргыз тил коомунун президенти дагы ушу Жолдубай Кайыповго арналган ырын аягында жакшы окуп жүрөт. Көркөм окуп жүрөт да. Анан эми азыр ушу сөзүм кур болбос үчүн ушу кыргыз тил жөнүндө ушул эле Замирбек Үсөнбаев агай аткарып жүргөн ырдан бир 2 куплет окуп берейин. Керемет экен эл деген, келебиз айтып термеден, өздөрүн кээде жеңсе да, өзгөлөр тилин жеңбеген, каныбыз менен бүткөн деп, калкыбыз тилин бербеген. Тагдыр болбой арасат, таалайлуу жолдо баратат, эгемен болуп элбиз, эркиндик элге жарашат. Үйрөнүп тилди кадырлап, тарыхты кенен карасак, үмүттүн жарык таң атат. Ушинтип башталат эми. Ар жагын дагы Кудай буйрса келечекте дагы окулар. Албетте. Эжекеге. Замира айымга суроо берели. Сиздин астыңызда турган китеп тууралуу сурасам, ошону көрүп сурагым келет. Ырлары бар. Мен эми китебим жөнүндө айтып кетсем, мен 2-3 китебим чыкты. Эргүүсүн улап атамдын деген. Мен атам өзү ыр жазган киши болгон. Анан көз өткөндөн кийин мен жазып баштадым. Атамга көз өткөндөн кийин анан бирок менден үмүттөнгөн жазасың деп, анан ошо жазып анан китебимдин атын ошо Эргүүсүн улап атамдын деп койдум. 2 китебиме тең ошондой ат койдум. Анан кийин эми бул топ жылдыз менен баягы чыгып, бияктан чыгышыбыз керек да, баарыбыз баягы топ жылдыздар чыгыш керек. Ошо алгачкылардан болуп мен чыгып атат. Ошо эми 2 китебим менен анан эми ошо жазуучулар союзуна эме кылып атам. Анан ошол атама эң биринчи алгачкы жазган ырымды окуп коеюн. Келиңиз. Мен жөнөкөй аман кызы, таластын бир сары кызы. Чыгып жатат ырларым, сыртка оргуштап сырларым. Кыялдуу менен ыр дүйнөм, бар байлыгым бар дүйнөм, ачык асман кең дүйнөм, жашоодогу чын дүйнөм. Алкасын ушул саптарды, ага тууган муундарым, айылым окуп кубансын, атама жакын тууганым. Батасын алып калайын, аксакал ата туугандын, көксөсү бир суусун мени сындап тургандын деп алгач баштаганмын китепти. Сонун экен. Негизи менден үмүт кылганды атпайсызбы? Анан ушул акындык чагыңыз, ыр жазуу негизи эле кичинекей кезиңизден бери жазасызбы же атаңыздын баягы айтканы сизге ушул нерсе түрткү болду? Негизи атамды баарыбыз эле үй бүлөдөн эжем 2 эжем деле жазчы, анан сиңдилерим жазбайт, анан мен деле жазып койчумун жаш кезде. Эми тойго барганда жазып алып, анан барып окуп койчумун. Анан кыздарымды жакшы көргөндө чыгарып койчумун, бирок мен такыр мындай акын болом деп ойлогон эмесмин. Анан атам деле каза болоордо ошентип айткан, мен сенден үмүттөнөм депчи. Анан түшүнгөн эмесмин, эмне менден үмүттөнөт депчи. Анан ушу 4 жыл мурун кичине сыркоолоп калып, анан ошондо бышып калыптыр мен дейчи. Ошондо бир күндө 10дон ыр чыгып атты менден. Бир күндө 10дон ыр чыгарып аттым. Анан 3 жылдын ичинде 3 китеп чыгардым. Балактан чогулган бүт илхомдун баары чыккан окшойт, э? Барчынбекке арнап Барчынбек Бугбаевдин 60 жашына дагы баягыда бир ыр чыгаргам. Эми Аларчага барып эскерип, бул Майрам Шариповна ошол жактан кой союп, абдан жакшы эскерип, эскерип, бардык топ жылдыздын бардык тобу ошол жакта чогулганбыз. Анан ошол жерден бир өзүнчө бир эргүү келип кетти. Акта деген бир арчалар, кандай сонун керемет жер. Негизи эле Кыргыздын жери бейиш. Өзүбүз болсо бир чоң кишини эскерип атсак, ал адамдын арбагы деле бизди ошо колдоп турду да. Барчынбек Бугбаевдин арбагы бизди колдоп.
интернет эметпейсиз окшойт. Келиңиз ыр даяр болгонго чейин эске суроосун. Сиз негизи эле өзүңүз ыр жазасызбы? Мен өзүм ыр жазам, албетте. 8 жашымдан баштап. 8 жашыңыздан. Мен дәл ошо баягы жөндөн-жөн эле жолдошума турмушка чыгып калган эмесмин. Ушул ыр дүйнөсү тааныштырган турбайсыздар да? Биринчи ушу Жаныш Кулманбетов агайдын Адай бий гезит деген газетасы бар болчу. Анан ошол жакка ырларымды алып баргам. Анан мен ушу чыгып баратсам, жолдошум түшүп келаткан экен. Анан эле өзүмдү аябай шартылдаган киши болчу да. Мынтип эле колуман кармап, ай сулуу кыз токточу деди. Могу китебимди кармап турчу. Кармаган боюнча кое берген эмес турбайбы? Китебимди кармап турчу деп адамзатка кайрылуу деген жанагы ушу белгилүү жакшы инсандарга арналган ушу Турдакун Усубалиев агай баштап болгон жакшы ага эжелерге арналган китеп экен. Могу кармап тур деп өзү кирип кетти, Жаныш агайды сурапчы. Анан ошол китебин жазып берем, сен да ыр жазасыңбы деди. Анан ооба ыр жазам деп анан мен баягы жаңы эме болуп атасы. Мен бирок газетага ырларым чыгып жүргөн. 6-7 класс окуп жүргөндө эле уже ырларым чыгып. Азырга чейин жазасыз? Азырга чейин жазсам, өзүмдө терме дастандарым бар, поэмаларым бар. Азыр 4 китебим даяр турат. Бирок басмага берилип, басмага. Анан жазган ырларыңызды текшертип элеңиз Барчынбек агайга. Мен эми ошол ырларымды окуп берсем, ушул сөздү айтар эле, сен менин көлөкөмдө калып калбасаң экен депчи. Мен маанисин түшүнбөптүрмүн да. Сен менин көлөкөмдө калып калбасаң, көрсө, баягы сен ырды жакшы жазасың. Мен мага чай кайнатып жүрүп өзүмдүн чыгармачылыгым калып атат деген маанинде айтып берди. Ушу Барчын кийин ушу эме дечү да. Баягы кээде отуруп эме алганда эми чыдасаң баягы акындардын турмушу ар түрдүү болот да. Анан эми анча-мынча турмушубуздун эмесин кыргыз эли бүт эле билишет, анан жашырып жаткан эме. Анан өзү тамаша көй болчу. Чыда сүйлөсүн, куйругуң жалтырак болот деп тамашалап күлгөн. Буюрса келечекте ошончо эле турмак белек. Акын жазуучуларды караган заман келет. 60 жылдык, 70 жылдыкта ошондо сен өзүң тейлеп, буюрса элечек кийип алып алпай басып жүргөн мезгилиң да келет. Чыдай турчу деп тамашалап күлүп койчу да. Өкүнүчтүүсү 60 жылдыгында баягы эстегенсем жериңе келет. Анткени менен Барчынбек агай ар дайым кыргыз элинин эсинде, биздин эсибиз да, келиңиз. Ошо эргүүмдү окуп койгон ошондо 60 жылдыгына барганда. Айлана жарык нур толуп, тургандай чыгып айтылып, жымыңдашат жылдыздар, ыргып ырлар толгонуп, отургандай асманда Барчынбек ага ойлонуп. Ардактуу жаш 60 куттуктайт сизди калкыңыз. Бугубаев Барчынбек өчпөсүн кадыр баркыңыз. Калтырып кеткен из менен чыга берсин даңкыңыз. Топ жылдызга көз салган асмандагы толгон ай жылдыздарды жымыңдап жол кылып шоола чыккандай, саманчынын жолунда Барчынбек агай баскандай. Саптары, колчалар болсун. Сиздерге чоң рахмат. Келип убакыт бөлүп келиңиздерге чоң рахмат. Ырды мен ойлонуп кеттирмин. Аябай. Сиздерге бир эки микрофон берели, элибизге кайрылууларыңыз болсо, саламдарыңыздар болсо, айтып алсаңыздар болот. Урматтуу кыргыз калкыбыз, ушу бүгүнкү атып келаткан таңыбыз ар бирибизге кут болсун. Келаткан ушу жаңырып келаткан жаңы жылыбыз, эми бир аз күндө бир айдан кийин уже жаңы жыл болуп калат. Эски жылды жакшы ийгиликтер менен узатып, келаткан жылдарыбызды жакшы ой максаттар менен тосуп алалы. Элибизде тынчтык болсун, акындарыбызда эргүү болсун. Айтканыңыз келсин. Чыгармачылык ийгиликтер болсун. Дасторконубуз берекеге толсун. Эң негизгиси эл жерибизде тынчтык болсун. Анан биздей ушу акын, жазуучу, маданият тармагындагы адамдарга мамлекет тарабынан жакшы көңүл бөлүнүп. Антпейинче биздин маданиятыбыз, тилибиз өнүкпөйт. Ооба. Самира айым. Кутман таң, бүгүнкү күнүңөр көңүлдүү улансын дейт элем. Анан кийин мен атам Аман Кенжалиев болгон. Атамдын эргүүсүн улап, ушул топ жылдызга киргениме мен абдан ыраазымын. Абдан жакшы топ чыкты. Топ жылдыз деген ушул жерден агарып көгөрөлүү барыбыз ушул
Барчынбек Бугубаевдин атын алып баратабыз. Ошол кишинин арбагы бизде колдосун. Анан элиме тынчтык, ынтымак, анан жакшы күндөрдү каалайм. Айтканыңыздар келсин. Чоң рахмат. Барчынбек агайдын өзү арабызда жок болсо дагы айтылган сөздөрү, жазылган китептер ар дайым бизди менен, биздин жүрөгүбүздө. Андыктан сиздер баштаган иш-чара дагы өз максатына жетсин деген тилек менен сиздер менен коштошобуз. Сиздерге чоң рахмат ушундай маек үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, таң шоу берүүсү өз берүүлөрүн улантат. Алдыда таңкы тамактануу тууралуу кыскача сюжетибиз бар. Тамак үстүндө отургандар болсо тамагыңыздар таттуу болсун дейли.